Assalamu alaikum aka. Qanday jasqo'y? Reis qilgan inspektor. Assalomu alaykum. Kelgili. İşke eksikkenler var. Чечикти көрсөт, отоплениясы көрсөт болсу. Пожалуйста. Бишкек шаардык электр тармагы ишканасынын инспекторлору Арчевейши конушунда үй-мөй кыдырып электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Себеби аба ырайынын суукташына байланыштуу электр кубатын пайдалангандар арбын болот. Мына жерде көмүр жагып турган качон бар. Энергетиктер кечки 6-дан 9-га чейин жана эртең мененки саат 7-ден 10-го чейин электр энергиясын көп талап кылган тиричилик техникаларын колдонбоого жана газ, көмүр сыяктуу жылытуунун альтернативдүү булактарына өтүүгө чакырышууда. Көпчүлүк жарандар түшүнүү менен эле кабыл алып жатышты. Плитка жакпаганга аракет кылабыз. Туура аласызбайк азыр. Бишик болот атат. Мына Аристомда кей. 74 жаштагы Аваскан Ахматбеков жарыкты керектүү учурда гана колдоноорун айтат. Ал эми жылыткычтарды такыр колдонбойт. Үйдү жылытууга көмүр керектигин билдирди. Аракет кылабыз биз үнөмдөгөнгө. Аристомду өчүрөбүз. Биздин контролер такай келип айтып турат бизге. Ай, үнөмдөгүлө деп. Түшүндүрүү иштери бир гана жеке турак жайларда эмес, ишкана, тамактануучу жайларда да жүргүзүлүүдө. Адистер жылытуу системаларын көрүп, жарыкты керексиз маалда өчүрүүнү эскертишет. Улуттук энерго холдингдин кабарлашкандай, калкты үзгүлтүксүз электр энергиясы жана жылуулук менен камсыздоого болгон аракет жумшалууда. Республика боюнча энергетиктер ГЭСтерде көмөкчү ордондордо жабдуулардын коопсуз иштешин камсыз кылуу жана авариялык кырдаалдарды болтурбоо үчүн күнү-түнү нөөмөттө турушат. Көчөрүңкү суткада алып кетсек 64 миллион киловатт саат болду суткасына пайдалануубуз. Эң көп пайдалануубуз бизде 73 миллион киловатт саат болгон ал 21-жылы. Азыркы суук болгондо где-то -20-га чейин температура түшсө, ошондо 73 миллион киловатт сааттан дагы ашып кетиши мүмкүн болуп жатат да азыркы учурда. Ошон үчүн жанагындай үнөмдүү пайдаланууга чакырат элек. Эң көп электр кубаты Борбор калаада керектелет. Мындан улам Бишкек жылуулук электр борборуна аны өндүрүүнү көбөйтүү тапшырмасы берилген. Рахат Жаныбекова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.